Кутмандуу түнүңүздөр менен урматтуу мекендештер. Бүгүн Москва шаарында Шереметьево аэропортунда биздин мекендештер учуп атат. Кезектеги жекшемби күнүндөгү рейс. Бүгүнкү рейсте да врачтар учуп атат. Андан сырткары мына дары салгандар абдан көп болуп атат. Дары салгандар абдан көп. Ар кайсы коомдо ынтымак коомдору, областтык коомдор, райондук коомдор уюшуп, керектүү Бишкекке керектүү дарыларды алып, ушул жерден мына Бишкекке каттап аткандар аркылуу дарыларды салып атышат. Бул жерде Талас коому уюшуп салып атышыптыр дарыларды. Надыр мырза, түз эфирдебиз. Эмне дары салып атасыңар, каяка салып атасыңар? Ошол боюнча бир маалымат берип койсоңор. Assalamu alaikum туугандар. Кудай буйрса, Москва шаарынын Шереметьево аэропортунан бүгүн жалпы эле Кыргызстанга эл аралык ишкерлер ассоциациясы ар кандай мекендештерден кабыл алган дары дармектерди салып атабыз. Андан тышкары ар бир область, район өзүнүн жакындары менен биргеликте чогулушуп дары дармек салып атат. Биз да бүгүн Талас областына ар кайсы районунан мындай дары дармектерди салып атабыз. Бардык райондорго кетип атат. Бул жерде бир эле район, бир эле айылга кеткен товар. Бул жакта көрүп тургандар, мунун бардыгы ар кайсы айыл райондорго кетет. Негизгисинен эмне дарыларды салып атасыздар? Бул жерде гепарин, лексан, аттары да бар да. Көпчүлүгү жанагындай ар кандай керектелген товарларды кошуп атабыз. Талас Бакаята дейт. Так, биз бүгүн ошо Клексан, азитромицин, септикасон, арбидол, ингаварин, ремантадин дейм, тилде келбейт экен. Мындай дарыларды алдык. Буларды табыштагы өтө кыйын экен. Атайын заказ менен алдырмышты. Ошол астабыз ушундай кыйын учурда Кудай колдоп, дарылар себепкер болуп, мекендештерге, жердештерге пайдасы тиіп калабы деген эле жакшы ниет. Рахмат, чоң рахмат силерге. Урматтуу мекендештер, мекенибизде ушундай оор акыбал болуп атканда, оор учурда биздин Москвадагы жердештерибиз жөнүн калбастан уюшуп, мына ар ким айылдарына, шаарларына, туугандарына, Бишкектеги, ошо Кыргызстандагы жок дарыларды бул жактан салып атышат. Дарылар да абдан кымбат дарылар. Мына жанатан бери байкасам, абдан көп жүктөр экен, дары дармектер. Видео тартып мондай областтарга кетип атат. Эртең менен дагы Домодедово аэропортунан 2 рейс болду. Бирөө Ошко, бирөө Бишкек шаарына. Ал жерден дагы ошо авиатрафик компаниясынын самолеттор учту. 2 самолеттун багажы толук бойдон батпак алгычакта салышты дарыларды. Калган дарыларын азыр мына бул жакка келип түн ичинде бияктан салып атышат.
Бул жерде Түп району дейт. Акбар мырза, салып аткан дарыларыңар боюнча ушу баштан маалымат берип койсоңуздар. Салып аткан дарылар боюнча ишкерлер ассоциациясы бир демилге көтөргөнбүз, аманат деген. Ушу Кыргызстандагы олуп жаткан мекендештер Москвадагы, Россиядагы баа менен дармектерди сатып алып, бизге тыйын которуп, биз алардын аманатын ушинтип чогултуп берип, Кыргызстанга жөнөтүп, то есть бүгүн эртең менен Домодедоводан 70% жөнөтүп, чоң рахмат, Аллах разы болсун, аябай жардам берди. Ошондор элчиликке чоң рахмат. Эми азыр Кудай буйрса бул жерде кече күндө возможность болбойт экен, жөнөткөн. Азыр эми Кудай буйрса элдер менен аманатты жөнөтөбүз. Ооруларга, ден соолуктарга, элибиз мекенибиз Кудай буйрса апаттан бизбеликте амандыкка чыгып кетебиз. Жардам берип аткан, аманат алып кетип аткан бүт туугандарга, жерлештерибизге мына биримдикте ынтымакта жеңилдик болот экен. Мына өзүнөн көргөндө канча дарыларды жөнөтүп атышат. Баары жакшы болот экен, чоң үмүттөбүз. Рахмат сизге дагы. Рахмат, Акбар мырза, чоң рахмат. Мына ушундай оор күндүктө болуп, басына ушу Москвадан дарын алып, аманат дешип ушу Кыргызстанга салып атышат. Көптөгөн дарыларды жана айтып кеткендей, эртең менен 70%-ын салдык дейт. Азыр мына калганын аракет кылып кетирип атышат. Мекенибизде ушул оор апат эртерээк бүтүп, баарыбыз абдан карап, кайгыруу менен карап атабыз. Мында орусча айтканда переживать этип атабыз. Эртерээк ушул күндөрдөн чыгып кетсек экен деп, аманчылыкта жоготусуз чыксак экен деп Кудайдан тилеп атабыз. Буйрса мына бул күндөр да өтөт. Эң башкысы ынтымак менен биримдикте бул күндөрдө жеңип чыгабыз деген чоң ишеничтебиз. Бул жакта 2 айдан ашып калды. Ушул эс алуу күндөрү суббота, воскресенье. Ар бир суббота, воскресенье ушул жерде кызматтабыз. Мекендештерди узатып, бүгүн мына бул жерге коомдордун келип кызмат кош бойлуу айымдарыбызга жаш өткөн ага эжелерибизге жардам берип, бүгүн мына Баткен коому келип жардам берип атат. Шайлообек деген инибиз. Boyunda var, bunlar finaldan, yaş bu, yaş parası mı yanında yok da yok. Çocuklar var arabacı, çocukların bu tanışıp, gerisi sözleri, borok zamanında hepsi seçmeyin. Bunda adamlar yok da. Rahmat, Şalibek. Yakınlıklı olsun, eski ordu olsun. Çok rahmat. Бул жакта биздин медиктер эртең менен Ошкодагы 20дай медиктер учуп кетишти. Өзүңүздөр мына көрдүңүздөр болуш керек. Гүл менен жакшынакай тозуп алышты. Ош шаарынан бүгүн азыр эми Бишкекке учуп атышат. Ар бир болгон учуп аткан рейске кезексиз ушул медиктерди кошулуп атат. Буюрса мына баары өздүк даярдыклары менен барып ушул ооруканаларга жардам бергенге учуп атышат. Буюрса азыр медиктер боюнча
Бұл жерде медиктерді чоғылтқан Камбаралиева Нургүл деген эжебизди карап атабыз. Ошол эжебиз да толук маалымат берип койсун. Нургүл Камбаралиеваны көрдүңөрбү? Бул жерде жокпу? Маалымат берип койсоңуз бүгүнкү ушул врачтар боюнча. Бүгүн общий 20 дарыгерлер кетип атат Бишкекке. Өздөрүнүн каалоосу менен ал жакта Бишкекте тосуп алышат, чоң казат тосуп алат, ошол жеткизип, жаткызып, бар жок условияны ошол түзүп беришет. Минздрав ал жактан распределение бар, буйруса. Эртең менен Ошко канча врач кетти? Эртең менен Ошко 15 ровно бет. 15 врач, Өзү 20 болуш керек эле. Медсестралар менен коштук 20 да. Ошо бүгүн болсо сразу мындай уюшкандык менен 22 болчу, экөөсү бирдеке болуп түспөй жетпей калышты. 20сы келди. Буюрса 20 дарыгерлер кетти. Мындан ары дагы барабыз дегендер көппү? Толтура күнүгө чабат. Барып бекер иштеп келем дегендер. Bir ay, 2 ay elim üçün бекер барып иштейбиз деген медиктер толтура. Күнүгө чабат. Нургүл Камбаралиева деген биз ушу Москвада жүргөн эжебиз, өзү дагы медик, ушуна Facebook'ta, соц тармакта ушу демилгечилерден болуп, биринчи демилгечилерден болуп, ушу врачтарды топтоо, демилгечи топту мына жетектеп десек да болот. Мына 3-чү топ. Бул 4-чү топту узатып атабыз. 3 топ кетти. Ошол мына списоктардын баарын тактап, ар бири менен сүйлөшүп, дипломдорун текшерип, ошол иштердин баарын кылып атышат. Нургүл эжебиздин да өзүнүн командасы бар. Биякта мына врачтар Кубанычбек деген Элдар Питерден бар. Дайыма жардам берип атышат. Биякта ошол жигиттер менен мына жакшы иштерди кылып атышат. Буюрса барып Кыргызстандан ушу медиктерибиз чоң бир салымын кошот деп чоң ишеничтебиз. Азыркы күндө чындыгында медиктерибиз азыркы күндүн баатырлары болуп атышат. Буюрса мына барып дагы чоң салымын кошот деп ишенебиз. Ийгилик сиздерге, анда дагы ишиңиздерди уланта бериңиздер, талыкпай. Эл журту заман болсун деп, апаттан батыраак чыгып кетейин, тынчтык болсун деп. Рахмат сиздерге. Рахмат. Наконец надо честь. Ну да, чисто жинат маска. Мына бүт дары салгандар. Бул дарыны кайка салып атасыз? Прагадан мигрант болдар, Прагадан акча эмелденген. Акча берсем, ошолор 200 коробка клексан салышты. Ошо Кыргызстанга кетип атат. Прагадан силерге акча жөнөтүп, ошону бияктан салып атасыз. Прагадан мигрант болдар, гуманитар жардам берет Москвадан. Азаматтар. Мына буякта дагы Прага деп жазылып турат. Канча суммага салып атасың? Где-то 513 миң. 513 миң. Жакшы. Прагадан гумпомошко жөнөтүп атасыз, жигиттер аябай көп болуп, акча жөнөткөндө бүт клексан, в основном клександарды могу жерде азыр 500 коробка. Ошо демилгечи биздин Кыргызстандагы Абдул деген жигитибизге чоң разычылыкты билдиребиз. И Прагадагы гумпомошко акча жөнөткөн жигиттерге. Рахмат. Азыр ушу клександын бекер таркатат. Эртеңден баштап уже команда полный бекер таркатат. Чоң рахмат. Бул клександын баасы канча болот Москвада, сиз фармацевт катары? Москвада бүгүн атыртысын 2900 рубльдан алдык. Буга чейин 2750ден 2700ден алабыз. Атыртысын 300 канчадан алдык, бүгүн 2900. Бул жакта дагы ушундай керектүү дарылар кичине кымбаттап атыптыр.
акыркы жума мына өзүңүздөр белгилүү болгондой ушул Кликсан дарысы Бишкектен аябай ар бир рейске көп салып атышат. Ошон үчүн аптекалардын кээ бир аптекаларда даже жок болуп атат. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Эң башкысы ушул оор күндөрү биримдикте ынтымакта бололу. Буюрса аманчылыкта ушул ооруну жеңип чыгалым. Саламатта калыңыздар.